Assalamu alaikum туғандар. Мен ел қатары эле азыр үйдө отурам. Жана ушу колуман келишинче буга чейин окуганга мүмкүнчүлүк жеткен эмес экен. Көп китептерим бар. Ушуларды окууга аракет кылам жана албетте азыр китеп окуй турган учур кырдаал. Сиздерге да ушуну сунуш кылам. Жана жөн гана сунуш кылбастан бир китептер менен бөлүшкүм да келет. Сиздер менен азыр атайы китеп текчемден ушу өзүм үчүн да кымбат, мен бир кезде өзүм окуган, өзүм таасирленген китептерди сиздерге белек кылгым келет. Бирок жөн эле белек эмес. Анын да бир сыры бар. Анда биринчи кайсы китептерди белекке берем, ошол жөнүндө маалымат алайлы. Мынакей бул китептер Мамат Сабыровдун ыр жыйнактары, могу жерде тарыхый роман, Александрдын доорундагы мусулман укуктары, Төргөн Карыкеевдин Муздак дуалдар бар, мына Кубатбек Жусупалиевдики, Акыл Касас Топчугүлөдөнүкү, Темирлан тарыхый романы. Мына жерде Лев Гумилевдики, Гумилевди билбеген адам болбосо керек, өтө өз учурунда аты чыккан тарыхчы. Жана бул китептер азыр китепканаларда гана болбосо, дүкөндөрдө менимче жок. Мелис Мырзахматовдун китеби бар бу жерде, Мен издеген акыйкат деген. Камбаралы Бабулов Раматылык, анын Жаңы тилке деген китеби бар. Мен көргөн Белоруссия. Мына жерде Кененсариев агайдын кыргыздардын орустарга кыратылышы тууралуу да илимий монографиясы бар. Мына ушундай. Өзү окусаңыздар, убактыңыздар текке кетет деп ойлобойм албетте. Жана бул китептерди кимдерге беребиз? Бир конкурс жарыяладык. Өтүнүч, конкурстан мурда бир тасманы көрөлүк, анан ошондон кийин улантабыз. Маалымат коопсуздугу дегенди биз али көп нерсени айта албадык, анткени мамлекеттин саясий кызыкчылыктары бар, же болбосо айтылууга туура келбеген маселелер да бар. Бул жөнүндө мен эскертилгенмин жана муну түшүнгөн адамдар түшүндү болуш керек. Айтайын деген оюбуз, эгерде биз четтен келе жаткан, же болбосо биздин арабызда жашап жаткандардын четтен алган маалымат таратуусун көзөмөлгө албасак, өзүбүз гражданин катары же мамлекет биз жалдаган орган катары буну көзөмөлгө албаса, жана ага биздин өзүбүздүн даярдыгыбызды көрсөтө албасак, менимче биздин коомду ыдыратуучу негизги фактор ушу болуп калышы мүмкүн. Бул көзгө көрүнгөн тарыхый кырдаалдар менен далилденип жүрдү. Өзүңүздөр байкагандай, бул тасма менин YouTube каналыман алынды. Менин YouTube каналымда бир 600дөн ашык тасма бар. Азыр сиздер көргөн тасманын бөлүкчөсү кайсы тасмадан алынды? Жана ал тасманын оригиналы кайсы? Мына ошону тапкан көрөрманга мен ошол китептердин бардыгын чын жүрөгүмөн белекке, согага, байгеге берем. Жана албетте менин каналыма жазылып койсоңуздар, жазылгандар болсо поиск менен издегенге да оңой. Эгер жазыла элек болсоңуздар, жазылып койсоңуздар, бир аз менет кыласыздар, албетте издеп кичинекей роликтерди көрүшкө туура келет. Айтмакчы, кээ бир роликтердин ичинде ушул мен сыр каткан тасмага шилтемелер да бар. Демек, ал кандай сөз менен, кандайча бекитилди, аны тапсаңыздар болот. Анда жеңүүчүнү азыртан эле куттуктайм. Айтмакчы, бул конкурстун убактысы өтө чектелүү, анткени сөзсүз бүгүн менимче жеңүүчү пайда болот. Бүгүн болбосо да ушул күндөрү жеңүүчү табылат албетте. 600 тасманы жакшылап отурса, 10 мүнөттөн ашпаган тасмалар жакшылап отурса, бир күндө көрүп койсо да болчу дай. Эгер 600ду көрсө, мен эми анын баарын эми ушу издеп атканда кээ бир тасмаларды көрүүгө туура келет. Рахмат. Маалымат коопсуздугу дегенди биз али көп нерсени айта албадык, анткени мамлекеттин саясий кызыкчылыктары бар, же болбосо айтылууга туура келбеген маселелер да бар. Бул жөнүндө мен эскертилгенмин жана муну түшүнгөн адамдар түшүндү болуш керек. Айтайын деген оюбуз, эгерде биз четтен келе жаткан, же болбосо биздин арабызда жашап жаткандардын четтен алган маалымат таратуусун көзөмөлгө албасак, өзүбүз гражданин катары же мамлекет биз жалдаган орган катары буну көзөмөлгө албаса, жана ага биздин өзүбүздүн даярдыгыбызды көрсөтө албасак, менимче биздин коомду ыдыратуучу негизги фактор ушу болуп калышы мүмкүн. Бул көзгө көрүнгөн тарыхый кырдаалдар менен далилденип жүрдү.